Кыргызстан электр энергиянын 90% суудан алат. Бирок акыркы жылдары өлкөдө суу тартыштыгы байкалып, айрыкча кыш мезгилинде энергетикалык таңкыстык жаралууда. Адистер муну климаттын өзгөрүшүнө байланыштырып, энергия өндүрүүнүн альтернативдүү булактарын колдонууга өтүүнү сунуштап жатышат. Энергиянын кайра жаралуу булактарына күндүн нуру, шамал, чакан гэстер жана геотермалдык энергия кирет. Кыргызстандын географиялык абалы климаттык шартына жараша жылына күндөн орточо 4,64 миллиард мегаватт саат энергия өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда шамалдын ылдамдыгы төмөн болгондуктан шамалдан энергия өндүрүү потенциалы аз. Кыргызстандын 268 дарыядан, 97 ири каналдан жана 18 суу сактагычтан электр энергия өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Алардын жылдык потенциалы 143 миллиард киловатт саат. Бүгүнкү күндө мунун 10%га жакыны гана колдонулуп келет.